угушуа кичиңиздер менен ардактуу көрөрманым, коомдук телерадио берүү корпорациясы жана ошондой эле КТРК музыка телеканалдарында кош келиңиздер теледолбоору старт алды. Билесизби, бул жашоодогу эң чоң байлык эмне деп суроо бере турган болсоңуз, бул сиздин үй бүлөңүз, өскөн жана ошондой эле кура турган үй бүлөңүз. Мына ошол үй бүлөлүк баалуулуктарды биринчи орунга коюп, ар дайым сиздерге үлгүлүү үй бүлөлөрдү көрсөткөнгө аракет кылган кош келиңиздер теледолбоору башталды. Баардыгыңыздарды жакыныраак келиңиздер деп айтабыз. Кызматыңыздарда Айзада Жамгырчиева биз менен чогуу болуңуздар. Кош келиңиздер долбооруна, кош келиңиздер. Бул чыгарылыштын каармандары кайсыл үй бүлөнүн сырын жана бейнесин ачып бересиздер деген сурооңуздарга айта кетейин. Өтө таланттуу жана кызыктуу үй бүлө. Кыргыз Республикасынын эл артисти, биз сүйгөн сиздер урматтаган Юрий Бабковдун үй бүлөсү, жубайы Асель Осмонова менен биргеликте тосуп алууга уруксат этиңиздер. Кош келиңиздер. Саламатсыздар. Сиздерди студиябыздан көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Маанаңыздар кандай? 5. Кудайга шүгүр, жакшы. Программабызда элдин баардыгы сиздердин чыгармачылыгыңыздарды бул күнгө чейин билип келсе, кош келиңиздер долбоорунда үй бүлөңүздөрдүн сырын ачып берүүгө даярсыздарбы? Даярбыз, эмнеси бар экен? Жакшы, анда эмесе мына ушундай жагымдуу маанайда бүгүнкү программабызды баштайбыз. Ардактуу көрөрманым, биз менен чогуу болуңуздар. Сиздерди төрүбүзгө узаталы эми. Рахмат Айзада, рахмат. Кош келиңиздер долбооруна кош келиңиздер. Бул чыгарылышта Юрий Бабков менен Асель Осмонованын ары бактылуу, ары ийгиликтүү үй бүлөсүнө кош келиңиздер демекчибиз. Алгач эле кичи мамлекетти түптөгөн жубайлар эки дос, жакын улуттун уул кыздар экенин айта кетели. Ал эми экөө турмуштун ачуусун да, өмүрдүн балын да татып, үй бүлө курушканына 22 жылдын жүзү болгон. Турмуш жолу түз эмес. Ошондуктан жаш жубайлар бири-бирин түшүнгөнгө аракет жасап, сыйды биринчи орунга коюшса, бакыт да башка конуп, үй бүлө ырыска толот дешет. Ал эми бири-бириңиздердин кайсыл сапаттарыңыздарды баалайсыздар дегенде, Юрий Бабков адамгерчиликтүүлүктү, боорукер, кыялдагы ата, күйөө экенин, Асель айым жолдошуна ойдогудай кам көрүп, үй бүлө иштерин катыра жасап, энелик милдетин мыкты аткараарын билебиз. Алдыңкы үй бүлөлүк пландарга токтоло турган болсок, досу Мүсөн тобу Юрий Бабковдун 50 жылдык чыгармачылык кечесин бирге дайындап, кызыбызды чет өлкөгө окууга жөнөтүүнү ниет кылабыз дешет. Анда эмесе биргеликте ортоктош бололу. Ардактуу көрөрманым, анда эмесе высмылдады бүгүнкү программабызды баштап өтүүгө уруксат этиңиздер. Каармандарым өтө кызыктуу. Мен ойлойм, программабыздагы сиздер 1 саат бою кантип өткөнүңүздөрдү билбей калат болуш керексиздер. Анда эмесе келген конокторубузду биргеликте тааныштыра кетели. Кимдер сиздерди колдоп келди? Мен ойлойм, бүгүн эң жакын инсандар келди болуш керек деп. Рахмат. Албетте бүгүн Асель экөөбүз эң жакындарды чакырдык. Мына сиздин эле оң капталыңызда мен бир тууган байкем Кол уруш федерация деп коет. Кыргыз Республиканын рукопашный бой федерациянын вице-президенти Самидин Белеков. Кош келиңиз. Уда эле менин кудам Улан Куда. Улан Кудабыз. Кош келиңиз. Азырда кол чабасыңар, сырын айтып койсом, аккордеон ала келди. Ал эми аял жакшы, эр жакшы дегендегидей Чынара Кудагый мына бу жерде отурат. Кош келиңиз. Сулуу десең сулуу. Чынара Кудагыйдын жанында Аселдин кенедейден бери ушу чогуда окуган, музыка жагынан да Альбина курдашы. Кош келиңиз. Асель менен окшошуп да кетишет экен, Ооба. Бир туугану деп ойлоп кеттим. Ошо Альбина аяшымдын жанында Чолпон деген кызыбыз, Асель экөөбүздүн кызыбыз, Чолпонай. Кош келипсиз, Чолпонайым. Ал эми кичине аттап өтөйүн. Анткени мен эркекче жүргөн эркекмин. Мен кайнагам. Аселдин бир тууган агасы, мен кайнагам Адан мырза. Кош келиңиз. Эми кайра артка эм барса болот. Мына кайнежем, кайынжеңем Акмат Сыяева, Рахат. Рахат айым, кош келипсиз.
Үйдүн башчысынан баштайын деген турбайсызбы? Анан эмнени деп атам? Анан кантип анан тиги. Ал эми кайнагам жанында мен ушундай бактылуу кылган менин аялым 50ге чыкканда уулду болдум. Жыргагандан Элубай деп коеюн десем такыр өзү болбой койду. Мен эркелеп Элубай деп коеюн. Уулум Даниил. Даниил, кош келдиң. Анан Даниилдин жанында бүгүн бар эле бир тууган, бар эле жакын, абдан жакын адамдар деген менен мына Майрамбек биз кошуна болчубуз. Ата энелерибиз өмүр бою бир иштеп райфинаделде. Досум Үсөндө бир иштешип менин зампатылуу деп коем. Абет болобу, болбойбу башым оорубайт. Майрамбек любой жерден барып эт таап келет, сонун тамак жасайт да ушунчалык. Биздин Досум Үсөндүн менин замым Майрамбек Темирбеков. Кош келиңиз. Ал эми дагы айтып коеюн, балким кээ бирлер билбейт, Досум Үсөн болгон кезге чейин Кызыл Гүл тобу болчу. Кызыл Гүлдөн кийин Досум Үсөн болуп калганда биздин Досум Үсөндүн алгачкы ырчы кызыбыз дайым ушул майрамдарга чакырабыз, Зауреш Мусина. Кош келиңиз. Солду бир карап коюңузчу. Ооба. Опасный болуп турат жата. Жанындагы баягы айтат го, азыр жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы. Асель Осмонова. 18 январда мына баш кошконубузга 22 жыл болот. Кол чабуулар болсун. Албетте, мынча жыл учурунда чыгармачылыкта да чогуу, жеке жашоодо дагы үй бүлөңүздөр менен биргеликте иш аркы алып жүрүп атасыздар. Бул жерде Асель айымдын орду аябай чоң болуш керек деп ойлойм. Ардактуу көрөрман, бүгүн сиздер менен биргеликте байкап тургандай эле Бабковдордун үй бүлөсүндөгү сырларды биргеликте ачабыз деп атабыз. Анан мен болсо атайын сиздерге ысык чайды даярдап койгонмун. Программабыздын өнөктөшү Smart & Rich компаниясы накта азыктардан сиздерге таза кофе жана ошондой эле чайларды сунушташат. Бүгүнкү кечедеги биздин конокторубузга дагы ысык чайды сунуп коюуга уруксат этиңиздер. Жакшы турбайбы? Ооба, оң жактан баштайын, агаңызга берейин анда. Улуулаш. Ооба. Анан сиздер жакка өтөбүз. Айта кетсеңиздер, эң алгачкы таанышууңуздар эсиңиздердеби? Кайсыл жакта көргөнсүз, кайсыл жактан жолуккансыздар, кандай көйнөк кийип келди эле? Кандай чач жасап келди эле? Асель мененби? Ооба. Эң алгачкы. Ооба, эң алгачкы. Эми ачык айкын. Эстебей калдыңыз окшойт, көбүрөөк өстүп калдыңыз же. Жок, айтсамбы айтпасамбы деп атам мен тиги. Айтыңыз да. Айта берейинби? 97 жылы мен ушу спорт ордосунда Кадыр түн 97ге тандоо тур өткөрүп аткам. Ошондо Россиядан мурун кош жылдыз биз кылганбыз ушул жерде. Жанагы конкурсанттардын өкүл ата деп ошондо биринчи жолу кылганбыз. Абдан сонун болду. Анан албетте атабыз тилекке каршы дүйнөдөн кайткан. Апабыз дагы музыкант болчу да. Анан мыкты музыкант болчу. Анан ошо мыкты музыканттардан деп мен ушул Камчыбек атабызды чакырып койдум, Алтынбек Сапаралиев, эң мыктыларды калыстар тобуна тургуздум, бар калыс болсун деп. Анан антрактта чуркап жүрсөм эле ары бери эле Камчыбек ата Юра бергелчи. Барсам эле жанында сулуу. О, азыркыдай эле болчусуң койчу. Жөн эле сүйлөй бересиң. Азыркыдай. Андан жаш болсоң мен соттолуп кетпейт белем. Анан Юра бергелчи, мына бул менин кызым Асель. Бул да жакында фестиваль өткөрдү. Бул да ушундай продюсерлик жагы бар деп биринчи таанышканыбыз ушул болду.
биринчи таанышканбыз. Биринчи таанышканда эле билдиңизби сиздин өмүрлүк жарыңыз болоорун же андай сезимдер ойгонбоду беле? Сезим кайсыл эркекте эле сезим ойгонбойт. Ойгонгон, бирок ойго кирбеген нерсе болчу да. Атабыз байке дос болуп жүрсө. Анан ойго кирген жок, ачыгын айтайын. Андан кийин Асел телевидение иштеп калып, досум сөндү. Алмата менен эмне эле? Мост детчи беле? Ооба. Телемост. Ошондо анан ошого тартылып сезимдер пайда болуп. Бирок өзүм да коркокмун да. Оо, сизди коркок деп эч ким айтпайт го. Мококмун. Анан не кылам дедим да. Не кылам? Бир байкем бир досум бар. Да бир эже тиги дос эже раматылыктар болуп калды. Жаныбек Алыкулов, Райкан эже чакырдым. Анан ушул жерде мына байкем деп атпаймынбы, Самидин байке. Чакырдым үйгө. Чакырып ушундай болуп калды. Төшүңөрдү тосуп баргылайм. Таяк жейсеңер дедим ачык элечи. Анан өзүңүз айтып бересиз байке? Андан аркысы. Сиз Аселди өзүнчө чакырып. Байкеңиз сиздерди бириктирген экен да, ошондо, Жардамдашканбы? Төш тосуп барышты, кудалык. Кол сурап барышты. Асел ай, микрофонду алып алсаңыз сиз ары жактагыны. Эң алгачкы жолу жолуккан күнүңүз эсиңиздеби? Анан кийин качан сизге алгачкылардан болуп сезимин билдирди эле? Сизби же? Поклонница ойлойм. Мурун мен окуп жүргөндө кичинекей болчумун. Ушундай досум өсөн деп телевизордон көргөндө тим эле жантас чурукка барып эле мен үчүн бул адам идеал болчу да. Фанат болгон турбайсызбы анда? Анан кеп кайда жаткан экен. Ооба да. Көрсө. Анан өзү орус кыргызча сүйлөйт экен, менден да жакшы сүйлөйт экен деп тим эле кызыгып, булардын передачасын, эмелерин, ырларын деле жатка билчүмүн да. Анан Кудай жалгап, папабызды Юра эмеге чакырыптыр, кадыртүн эмнеле отборочный тур беле, дандотур. Жюри болуп отуруп, анан ошол тааныштырып бизди. Мен бактылуумун. Тим эле учуп, Юрий Бабков менен тааныштым деп аябай сүйүнүп тим элечи. Кап билип койбойбу? Эми билип атасызбы? Мен билип атпайм. Мунастырдым бар. Ошол анан тааныштык. Бул 97-98 мен телевидениега келдим. Буларды чакырдым. Айткандай эле, конок катары чакырып, улам Бабков келатат дегенде съемкага өзүм чакырып алам. Анан съемка башталарда тим эле толкундап Бабков келди деп. Ошол Кудайга шүгүр, мына 22 жыл болуптур. Азыр деле мен үйгө келгенде толкундадым. Баш кошуу сунушун эң алгачкы киргизген баягы учур эсиңиздеби? Романтик беле Юрий агай же романтик эмес беле? Ооба. Биз эмени унутпайм да, паркка барып, Акунбаев менен эме кесилиши. Ошондо аябай бири-бирибизге сүйүүбүздү айтып, кучакташып. Билесизби? Эсинизде жок, унутуп калгансызбы? Жок, билет эле, тамашалап. Билбексем болуп атат да. Андан кийин көп нерсе болду да, баш кошо алабызбы, кошо албайбызбы? Көп ачыгын айткандачы, көп нерселер турган. Аселдики да, меники да. Акыры анан баш кошол деп чечтик. Сүй жеңип кетти. Андан кийин ошо жана айтып атпаймынбы? Раматылык эже, Жаныбек, Самидин байкени үйгө чакырдык.
үйгө чакырып Самидин байке силер эми кол сурап барганда силерди сүйүнүп кучактап тозбойт алдын ала айттым. Анан Самидин байке айтып берсин. Кудалыкка баргандагы эң алгачкы кандай тосуп алды, ошол жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Эртеден бери агам айтып берсин деп атат. Биз ошол убакта сүйүнүп бардык да, Кудага эмне деп эле жулунуп мен барабыз деп анан кийин эчтеке эмес, анан бардыгым боюнда алабыз деп анан барып атабыз. Бардык. Баргандан кийин аксакал байкени мен Куданы да, Камчыга атаны мен мурда тааныбайт экенмин, жолдо барат айтып берди, бүт кызматтарда иштеп жүргөн адам экен. Анан баргандан кийин көрдүм, анан ушундай бир сулуу, строгий, абдан мындай кино тартыла турган адам экен да. Мен өскөстөдүм, ошоларым жүрө берип, көп нерсени мен түшүнүп калдым да. Анан саат сүрдүктүм да. Анан Жаныбек айтат, Самдеге сиз эметиңизчи, сиз кудул дуруз эле деп жүргөм да, айтат го десем, жок, мен түртүп койду, анан мен барам. Байке ушундай Аселянын колун сурап келдик. Ушинтип биздин Юра деген досубуз, бир тууганыбыз, эң жакшы көргөн адамыбыз. Сурап келдик эле колун десек, аябай бизди мындай катуу мындай по-настоящему кыргыздарда кабыл алды да. Сен эмне деп атасың деди да. Анан кийин конечно, биз аябай эле меттим, кыздын сүрү, тем более биз кол сурап барып атабыз. Болгондо Аселянын колун сурап барат, такая красавица. Мындай көз башыңыздар көгөрбөй эле мындай жакшы кетесиз беле? Жок, андай адам эмес да ал. Ансы деле көгөргөндө болду, ал адамдын сүйлөгөнү. Сөз менен көгөрткөн турбайбы? Анан эми ошо бир нерсени унутуп калбай бир айтып берейин. Ошондон кийин убакыт өттү, Кудай үйлөндүңөр, жакшы болду бардык. Анан Чолпонко төрөлдү, кичинекей убак, анан конок бардык. Юранын агасынын үйүнө конок бардык. Ошол жерден анан кийин абдан жакшы, просто мени ыраазы кылды да. Ай, Самидин бир келчи деди. Камчыга ташып бардым. Мен өзүм деле багы сезип эметип турам да, келчи деп анан кучактап бетимен өп. Самидин сага чоң рахмат деди да. Ошондо Чолпонканы көтөрүп жүрүптүр. Карачы деди, ошону көргөзүпчү. Момундай мага байлык, момундай бакыт алып келипсиңер көрсө. Ачууланып койдум эле, кечирип койчу деди. Анан айттым, Камчыга аке, кечирим сурабаңыз дедим. Бул кыргыздын салты. Сиз ошону уруп койсоңуз да жарашмак. Биз баарына чыдамакпыз, бирок Аселяны колдон чыгармак эмеспиз деп сүйлөшүп бетим ошону өптү да. Анан ошол аягы жакшы болуп, анакей Кудайга шүгүр. Мына ушул Аселя айымдын жеңеси дагы мына ушул окуяны толуктап берем деп атат. Микрофон алсаңыз. Ооба, анда жеңем үйдө бар болчу. Байкем, жеңем бар беле. Юрий Иванович айтып кетпеди, жашаганыбызга, баш кошконубузга 21 жыл болду деп. Биз жолдошум экөөбүздүн баш кошконубузга ошол жылдары коштук. Биз булар январда үйлөнсө, биз ноябрда үйлөндүңүздөр. Жаңы келген келинмин. Анан ушу Самидин байке раматтылык Жаныбек Алкулов агай экөө келди үйгө. Эми киши келгенден кийин кандай максат менен келгенин түшүнгөн деле жокмун. Анан бирок эме кылдым да, нан көтөрүп, чай ичиңиздер дедим. Чай ичиңиздер деп метсем, ичпейт чай деп жана айтып кетти го. Ошондой. Кайнатаңыз ошентип койду, ичпейт чай деп. Кайнатам ичпейт чай деди. Анда наныбыз тийиңиздер деп кайра нан көтөрүп чыксам, наныбыз тийбейт деп. Деди. Анан түшүнбөй эле ар жакка калып калдым. Анан түшүндүңүз, жөн келбептир. Булар кудалаганы келген экен деп. Анда деле түшүнгөн жокмун, бирок кийинки убакыттарда анан жолдошумдан сурадым. Ушундай, анда жолдошум жумушта болчу. Кечинде келгенде ушундай Жаныбек Алкулов деп агайды көп таанычу эмесмин, Самидин агайды, бирок Жаныбек Алкуловду билчүмүн да. Анан эки киши келди. Ушинтип келсе, нан дагы ооз тийбей, тийгизген жок. Куу ирди дедиңизби? Эмне максат менен келишти десем, жолдошум деле билбейт экен. Мен ушул жерден Аселя айымдын агасына сөз бергим келип турат. Адан мырза, айтсаңыз, сиз билчүңүз беле мамилесин, сүйлөшүп жүргөндүгүн? Юрий Иванович менен тиги Аселдин мамилеси кандай болгонун мен деле билген деле жокмун.
Бир заматта ким бияка үйгө келгенден кийин эле ошондо эле көрдүм. Билдим. Аселдин өзүм кандай өзүмө ишенсем ошондой деле өзүм карындашымын деп ошондой эле ишенчүмүн. Ал өзү негизи кичинекейден бери беле ошо чыгармачылык немелерге да жакын болчумун негизи. Каршы болгон жоксузбу? Мындай. Каршы болгон жоксузбу? Каршы деле болгон деле жокпуз. Деле жоксуз, Деле жоксуз. Болду, тандадым, болду мен. Бактылуу болгонго мен деле шартын деле карадык. Асел эми өзүң кара дедим да, эмне болсо дагы мен постоянно сен өзүң деле поддержкаңды деле берип туралы деп эле ошондой бир мааниде болдук да. Мына Кудай шүгүр эми жакшы ошол мен. Негизи күйөө бала деп коюп айтып коет эмеспин. Ооба. Кандай күйөө бала сизге? Сыймыктанып эле мен хоть эркек жагынан баягы хоть кайнакасы болсом деле мен Юрий Иванович дейм, мен деле Юрий Иванович дейм. Просто жашына карап эле эметип эле ошентип эле баягы. Кандай күйөө бала болду сизге? Үйүңүзгө барганда эми ал учурда Юрий Бабков, мындай Жылдыз кандай күйөө бала болду? Орусчада мына салты менен эле барыбыз эле ошентип эле жасайбыз. Үйүңүзгө барганда кадимкидей жумуш кылып эле тарс турс эле же жумуш кылдырганга деле мен деле эметкен деле жокмун, бирок сынагыңыздан өттү. Күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр деген принцип менен жакшы жашайт турбайсыздарбы? Ардактуу көрөрманым, кош келиңиздер долбоору эфирде уланууда, биз менен чогуу болуңуздар. Анан микрофонду узаталы. Кудаңыз отурат мына ушул жерде. Кудаңыз менен дагы улан кудаңыз менен дагы кеп куралы. Таланттуу кудаңыз бар экен, Келиңиз улан куда. Кудалык кызматын кандай аткарат? Саламатсыздар, туугандар. Эми жалпы жонунан бул кыргыз элибизге ушул кудам мен бала болуп башыма чач чыккан ушул биринчи уулубузду үйлөнтүп, жакшынакай ушул Юра кудам менен мен миң ойлоп эки уктасам дагы түшүмө кирген эмес. Ушу Юра кудам менен жакшынакай ушул куда болуп калам деп. Бул кишини эми айтып отурсак эми өзүнчө бир жомок, кыргызда жакшы бир кеп бар го, бир ушул баягы аттын кашкасындай таанымал кыргыз элибизге. Жакшы киши менен ушундай бир кудалашканыма бир сыймыктанабыз, Чынар экөөбүз. Анан жалпы жонунан ушул айтып отурсак биз да кудалашканыбызда да бир кичине бир тамаша, бир көп немелер болгон. Айтыңызчы ошолордон. Ага, сизди карап мындай кайсы окуя болду экен деп көз чыгып кетейин деп бир сыйра айта бериңиз, бүт баарын айталы. Кыргызда баягы бир жашырып жапкан эле эч нерсе жок эми, бирок чын-чынына келгенде мен ушул Юра кудам 60 жылдык тоюн берип мындан 3-4 жыл болуп калды го, 3 жыл болуп калды го. Октябрь айында мен өзүм шопурлук кызматта иштейм. Анан жумушта жүрүп жумуштан бошоп келгенчек деле кудам ушул Дворец спортто Кожомкул атындагы сарайда жакшынакай тоюн берип концертин берип аткан. Анан мен отурсам эле эчтеке деле ушу сезген эмес, мага сюрприз кылып коюптур да. Анан эми урматтуу элим, ушул жерде эртеден бери жакшы концерт уланууда, бирок мен могу жерге кудам жакында кудалаштым эле. Ушундай улан кудамда искусствоны кичине алып жүрөт, бул киши кичине аккордеон чертет деп эле микрофон менен элге жарыялап баштады. Жете бир 2000 киши бар болчу. Коркуп баштадыңыз. Дворец спортко чыкканда чын сахнанын сүрү аябай ушундай эме сүрдүү келет экен. Чыктыңыз анан ырдадыңыз. Астына чыгып, ошол жерден анан кудама калоо тилегимди айтып, кудам аккордеонун дайындатып, бүт эме кылып коюптур уже, дайындап коюптур. Ошо кудадам ага чейин айткан эмес, мен жөн эле концерт көрүп кетем го дегем да. Анан жакшы кудамдын сүйгөн ырынан ырдап бергем. Ошол ырыңызды азыр эстеп туруп бир ырдасак болобу? Аккордеонуңуз жадында экен, ырдан качпайм го. Кол чаап, коштоп турсаңыздар, чын эле ырдасын десеңиздер, анда Юра агайдын жакшы көргөн кудасы ырдап берсин, анда келиңиз. Бул Жолдошев Мамажановдун Кызыл алма деген ырын аткарып берейин. Ооба. Биз колдоп турабызбы? Ишенбейм сен улгайдың десең мага, бозулан эмес билимге
ашығаны. Ал кезде махаббатты естеп алып, азырда жүрегімді сыздай жарай. Ой, азырда жүрегімді сыздай жарай. Азамат, сіз құдаңыз болгону мындай мен ырдап көрсөтөйүн деп эле кичине скромничать этип аткан турбайбы? Мен мындай бирткеле ырдайм деп турабы, Юрагай? Болбосо аябай сонун ырдайт экен го, чын эле. Сон, кимдин кудасы я? Кудагыйыңызга сөз кезегин береличи, келиңиз, микрофонду алыңыз. Чынара кудагый, кош келипсиз. Сиз бир окуяны айтып берем деп даярдап турдуңуз эле. Ошол окуяны айта кетпейсизби? Ооба. Деп туруп бир баштап коюңуз. Жакшы болот. Биз уулубузду үйлөйбүз деп, ислам уулубузду үйлөйбүз деп эме кылып аттык эле, даярдык көрүп, анан ошол убакта баягы кызды тааныштырып, биз менен бир-эки жолу көргөздү. Андан кийин үйлөнөм деп чыгып калды уулубуз. Анан макул анда деп, анан эми кудагыйыбызды көрүшүбүз керек, сүйлөшүбүз керек. Кандай адамдар баягы деп эметип, бизди кандай кабыл алат болду экен деп, анан баягы кыргыздын эмеси бар эмеспи, салты бар го, чыкырып баягы биз кыз алып атабыз да. Анан Дасмияга чыкырдык. Чыкырып алып өзүбүз Юрагыдан ошо Юрий Бабков деп атын укканда эле өзүбүз бир кызыктай толкунданып, кантип сүйлөйбүз, кыргызча же орусча сүйлөйбүз деп ойлодуңуздар, ушул суроо абдан бизди эме кылды да. Кандай деп эми кыргызчаны билет деп атат, бирок эми толук түшүнөт болду экен, кандай деп аябай толкунданып дасторконубузду даярдап коюп күтүп атабыз. Келип эле отурушту. Биз дагы калчылдап өзүбүзгө келе албай баягы, тем более Юрий Бабков болуп атса, Асель Осмонова, анан буларды көргөндө баягы Жылдыздар менен кантип сүйлөшөбүз дедиңиздер да? Ошол эң биринчи эме бизди кыйнап, же сүйлөй албайбыз эметип, мен жолдошумду айтып чукулап коем, сен сүйлө. Анан жолдошум баягы кичине баягы эл астында ырдап, баягы чыгармачылык эме адамдар менен эмеси бар да бир аз. Анан сен сүйлө деп коем. Ошентип отуруп, анан дасторконго келдик. Дасторконго келип, же сүйлөй албайбыз, же эч бир эме жок, мындай толкунданып атабыз да, кимибизден кандай сөз чыгып кетет деп. Ошентип отурсак, анан дасторконго биз эме кылдык эле. Селедка койдурдук эле да. Селедка койдурсак эле, анан кудабыз келип туруп эле ойго алган эмеспиз, баягы дасторкон жакшы болсун деп эле чыгып. Анан өзүм ойыма да кетти да, ушу Юра куда өзү орус негизгиси дине орус эмес бар. Анан койдурт деле коелучу деп койдуртуп койгонбуз. Анан келгенде эле ушу жөнүндө сөз баштады да кудачы. Орус келет деп селедка койдурган турбайсыңарбы, деди да. Ошондон баарыбыз күлүп, толкунданып, мына ошондон анан үнүбүз ачылып сүйлөй баштап, ошондо эмебиз келдик да. Айтпадымбы, ошондо напряжениени көрүп атам да. Орус деп туруп, сакшы селедка койгон рас турбайсыңар. Селедканы алып койдуңузбу же ошо боюнча эле турду? Ошо боюнча эле турду дасторкондо. Эми азыр биз да селедка бүгүн коебуз деп жетишпей калдык. Юра. Кыргызстан тоолуу аймак болгондуктан көбүнчө айымдардын бетинде кара тактар бар, сепкилдер бар, өзгөчө төрөттөн кийинки. Эгер сиздин дагы жүзүңүздө кара тактар болсо, заманбап аппарат лазерлер менен эң натыйжалуу кетирсе болот. Аппараттын жардамы менен төрөттөн калган кара тактарды эң натыйжалуу кетирсе болот. Биздин клиникага кайрылыңыздар. Бишкек шаарында, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында жана Москва шаарындагы филиалдарга келиңиздер, чогуу карабыз.
В каждой семье есть своя чайная традиция. В моей с самого детства были мамины песни. Она всегда находила какую-нибудь песню под настроение за столом. Так пение пришло в мою жизнь, и я уже не представляю себе чаепитие без ароматного чая Smart & Rich и новой песни. Чай Smart & Rich. Полезное удовольствие. Сиздин жаныңызда эле мына ушул Альбина айым отурат окшойт. Асель эжекебиздин досу, курбусу. Эми сырдын баардыгын сиз ачыңыз. Сиз билет болуш керексиз. Асель айым жаңы таанышканда сизге сырын бөлүштү болуш керек. Мына тааныштым, турмушка чыгайын деп атам деп. Же достугуңуздарга канча жыл болду, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Биз Аселичке экөөбүз уже 32 жылдан бери дос болуп жүрөбүз. Бала чагыбыздан бери катташып жүрөбүз. Биринчиден биздин ата энебиз искусство адамдары болчу. Ошол себептен ата энесинин жолун жолдогон музыка тарабына, музыка искусствосуна мындай берилип, биз дагы ошол жолду жолдоп, Аселичке экөөбүз 88 жылдан баштап Мураталы Куринкеев атындагы Кыргыз музыкалык училищесинде биз экөөбүз окуп баштаган элек. Башында кандай десем, ошо чындыгын эле башка курбуларыбыз кандай сезимдер болгонун мен айта албайм, бирок мен өзүм ички дүйнөмдө мындай мен деле рахаттандым, абдан кубандым. Аселичка Юрий Иванович экөө баш кошконуна, но азыр эле мына канча жыл, ошол канча 22 жылда болуп атат силердин баш кошконуңарга. Кийинчерээк эле анан көндүм го, бирок Аяш деп айта албайм. Азыркы күнгө чейин Юрий Иванович деп. Аяш деп айтууга уруксат берип коюңузчу эми. Рахмат, эми бүгүнкү күндөн баштап мен Аяшым деп айтам. Эми Юрий Иванович Аяшым алтыным. Ошо просто сыйлагандыктан ошо тилим ошого барчу эмес да. Бирок өзүбүз, конечно, кандай десем, Юрий Иванович өзү абдан ачык адам, абдан тамашакөй адам, анан абдан коркпой эле айта бериңиз эми. Туура эмес сүйлөп алсам анда мен Аяшым дедирбей коет да. Коркпой эле айта берсеңиз болот. Рахмат, сизге достугуңуздар бекем болсун. Анан микрофонду сиздин жаныңызда отурган сулууга узаталы. Ардактуу көрөрманым, ким деп турган болсоңуздар, бул үйдүн жаркыны, сулуусу, татынакайы Чолпон. Чолпон, кош келипсиз. Кыргызча сүйлөймү сизге же орусча? Кыргызча сүйлөй бергиле. Сиз өзүңүздү канчалык пайыз мындай нукура кыргызмын деп эсептейсиз? 50-50. 50-50 пайыз. Жакшы. Үй бүлөдө кимиси шайыр, кимиси мага мындай сезилип атат. Юрий агай негизи мындай сахнада шайыр болгону менен үйдө строгий болуш керек деп. Жада эмеспи? Строгий болот, бүт баарыбыз атамды угабыз. Апаңызчы, апаңыз үйдө кандай кожо экен? Кайсыл тамактарын жакшы көрөсүз? Борщ. Борщ. Борщтан кийин эле селёдканы жакшы көрөбүз деп койбойсузбу? Эгерде кызыңыз чыгармачылыкка аралашам, мен дагы ушундай тармакты тандайм десе макул болот белеңиз? Мен айтып коеюн. Болот Шамшиев менен тойдо отуруп. Анан көрсөттүк да эми кандай режиссер. Бул Чолпондун ойногондорун көрүп, TikTok тартып жүргөм. Ойногондорун көрүп, бул эсе болуп калды. Муну эми кокуй бир жаман режиссердин колуна тийгизбегиле. Бул тубаса чоң талант депчи. Андан кийин артисттер биз Сүйүнчү чоң апам эгиз төрөдү деген тартылганбыз да. Ооба. Ушуна комедия да.
ошондо бир эле чолпон трагическийди ойноду ролду. Залды ыйлатпадыбы? Залды ыйлаттыбы. Алтынай кайненеси болуп Нарбаева кинодон чыгып менден кечирим сурады. Эми алды Алтынай ал кинодо депчи. Эгер ошол кинодон бир үзүндү аткарып бериңиз десем, азыр аткарып бере аласызбы? Тасмадан. Макул. Келиңиз, анда биз эми кол чаап колдоп туралы, сизге дем күч берип туралы. Улан, мен чын айтсам, андай жаша албай калдым. Сен мени кечир, бирок мен сенин артыңан барбайм. Мен тажадым. Кечир мени. Азаматсыз. Мен бул жакта көрүп качан ыйлайм деп жарымын эле тасманы көрсөм, анда эртеден кечке чейин. Азаматсыз, демек актёрдук жагына кызыгат турбайбы? Бирок сиз колдойсуз чыгармачылыгын ар дайым, Андан тышкары үйдүн кичинекейи, мен эртеден бери карап отурам, Джастин Биберге окшош экен деп. Данил, кандайсыз? Жакшысызбы? Ооба, жакшы. Жакшы. Канчадасыз, Данил? 14. 14. Келечекте ким болгоңуз келет? Чыгармачыл инсанбы же чыгармачылыктан тышкарыбы? Программист. Программист болгоңуз келет, Негизи эле үйдө кимиси строгий үйдө? Апаңызбы же атаңызбы? Ата. Атаңыз. Ошо билген мен. Бул жактан күлүп коюп, строгий экениңиз сезилип турат экен. Ооба. Анан айта кетсең, Данил, негизи эле сенден ата-энеңди билип калышканда, жакын дос балдарың кызыгып, сенин жашооңо ар кандай суроолорду бере болуш керек, сени тажатабы? Ооба. Сен айтасың, мен Бабковдун баласымын деп, мындай сымыктанып деп. Айтпайм. Айтпайсыз, Өзү спорт менен машыгат. Ты спортом занимаешься? Да. Да, каким видом спорта? Дзюдо. Дзюдо. Хочешь заниматься творчеством? Нет. Он бросил. Да? Бул Расулдун кызы экөө ырдап, Данил бийлеп, экөө ырдап, миллион просмотр алышты. О, азаматсың. Андан кийин концертке чыгарсам эле момундай чоң кишиде айтты. Ата мына эми бир жолу чыгып ырдап берейин, андан кийин кыйнала ырдабайм деп. Данил, сага чоң рахмат. Эми чыгармачылыктан тышкары спортты тандасаң, демек бул сенин тандооң. Спортто дагы сага ийгиликтерди каалайбыз. Таланттуу инсан бардык жактан таланттуу дейт. Чоң рахмат сага. Рахмат. Анда эмесе Майрамбек мырза, сизге микрофон келди окшойт. Айта кетсеңиз, аяшыңыз кандай аяш? Аяшыма мен 1000 эрте барасмын. Ушунчалык үйдөн кутуда чындыгында. Ушул Юра менен канча жылдан бери чогуу келтабыз, дос. Бир мекемеде, бир дос мүсөндө иштеп канча жылдан бери. Мына 11-inde марттын 50 жыл болот. Кечеле Гөлдөн дос мүсөндүн мына ардагерлерин чакырдык, Юра чакырды. Кече чогулуш кылып, эмне кылабыз? Концерт кылабыз. Аны баарын баштап аткан Юра. Анан ошондо эле мына Юра, анан Асел экинчи болгон жанакы компьютердеги ишти, болгон программа тияк биякты Юра бир айтат, бүттү. Учуп күйүп, бүт жазап келет. Үйдө кандай болсо, жумушта да ошондой. Майрамбек мырза, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анан албетте сиздин жоопторуңуздан кийин ырдабай коюш мүмкүн эмес. Сиз дагы Досумүсөн тобунун солисти катары жакшы бир чыгармаңызды арнап бериңиз. Сахнага узаталы. Тосуп алабызбы? Кыргызстан тоолуу аймак болгондуктан көбүнчө айымдардын бетинде кара тактар бар, сепкилдер бар, өзгөчө төрөттөн кийинки. Эгер сиздин дагы жүзүңүздө кара тактар болсо, заманбап аппарат лазерлер менен эң натыйжалуу кетирсе болот. Аппараттын
Анын жардамы менен төрөттөн калган каратактарды эң натыйжалуу кетирсе болот. Биздин клиникага кайрылыңыздар. Бишкек шаарында, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында жана Москва шаарындагы филиалдарга келиңиздер, чоң карабыз. В каждой семье есть своя чайная традиция. В моей с самого детства были мамины песни. Она всегда находила какую-нибудь песню под настроение за столом. Так пение пришло в мою жизнь, и я уже не представляю себе чаепитие без ароматного чая Smart & Rich и новой песни. Чай Smart & Rich. Полезное удовольствие. Ушул жерде Завырыш айымга дагы кезегин берет экенбиз. Сиз кененирээк айтып бересиз го деген ойдомун. Бул үй бүлө тууралуу чыгармачылыкта дагы бирге экенсиздер. Эми анчалык кенен мындай развернуто айта албаймын. Мен 1977 жылы окууну бүтүп Баканбаев айылына бардым, музыкалык мектебине мугалим болуп. Ошол жерден жакшыртаган кыздар экен деп чакырып калды, бардык. Татынакай болгон узун бойлуу, апарык, сыганга окшогон жигит. Анан кыргызча сүйлөп атса эле чочуп кеттик го, кыргызча билет экен депчи. Анан жаныбызда еще дагы айтып Бешеке деген органист бар болчу бизде, досум өсөндө. Ошол жигит айтып калды, ай кыргызча жаман сүйлөп ийбегиле окуй. Орус болсо дагы кыргызча жаман түшүнөт, байбай деп коркутуп. Анан барганда эле здрасте деп, анан кийин ой саламатсызбы деп сайгылыбыз. Айта кетиңизчи, Асел айымдын үйлөнгөн учурда, Асел айымдын Юрөккө үйлөнгөн учурун мен мындай сырттан эле угуп калдым да. Мен ошо досумуз эмеден Баканбаевтан кеткенден кийин чыгармачылыктан алыстап кеттим дагы, мындай ырга жок болуп калдым, но как первая солистка, биринчи солистка досумуз деп дайыма юбилей болобу, эме болобу конокко чакырат. Анан 20 жылдык юбилейге чакырып калды. Биз концертке филармониядан келдик. Анан Бешеке маркум тоже экөөбүз анан жүрөме кеттик деги ресторанга баралы деп эшикке чыгып бул чебелектеп атат, батыраак келе калгыла деп эле анан булар өздөрү кетип калды. Мен Бешеке анан Денис дагы бир экөө бир машинеге жанда туруп калдык. Ой отургула деди. Биз баарыбыз отуруп алдык. И бир жап-жаш кыз безелектеп эле тиги машиненин алдында жүгүрүп жүрөт. Анан Юра кыйкырды тиги Бешекеге. Ай, Аселди ала кеткиле деп. Анан бул кимдин кызы деп койдум мен анда. Ай, бул кимдин кызы чебелектеп жүрөт. Кокуй, ала кетели давай. Деп анан кийин Бешеке, Асел кел отур деп анан тыгыл отурабыз 5-6 Аселдин алдына отурду. Бешеке мен жанында отурат. Бул кимдин кызы деп койгом. Десем, мынтип Бешеке жаман таң калды да. Ай, бул Юранын жанагы келинчеги дейт. Баягы тиги Асел деп укчу элем, Аселби деп. Жап-жаш кыз турбай деп койдум мен дагы. Кандай молодец деп жап-жаш кызды чабып алып тур деп. Ошо, анан дайыма Юрага рахмат. Экөөбүз бир четинен мындай тууган катары, мындай бири-бирибизди канча жыл көрүшпөсөк дагы жолугушуп калсак, бул өзүнүн арманын айтып, мен өзүм бирдемелеримди айтсам эле бири-бирибизди түшүнөбүз. Мен үй бүлөмдү отудо билет, келген сайын ошо Төкөлдөшкө, мен Төкөлдөштө турам, ошол жака келип конок болуп, кой союп эле тигине Майрамбектер болуп эле ушинтип эле жүрчүбүз. Анан жакшы. Ошо. Досуңуз турбайбы жакын? Жакын досум деле, бир туугандай инимдей көрөм да, менден кичүү да, кичине. Жап-жаш эле көрүнөт экенсиз. Руководитель. Руководитель. Жок, эми ансамбльда руководитель, анан үйүмө келсе, мен бир тууганымдай, инимдей, досум. Жакшы. Анан Юранын бир туугандары, мага да бир тууган
достор, мага да дос. Аселяны потом я узнала, очень хорошая. Аябай жакшы келин десем деле болот. Ну, мындай катарычы, мындай Юранын жакшы келинчеги. Жакшы. Ошо. Сулуу эмес айым жок, бирок сулуулугуна кам көрбөгөн айымдар бар дейт. Ар дайым сулуу татнакай болуп жүрүү үчүн Мерим Давлетованын косметологиялык борборун сыныштайбыз. Бишкектеги эң чоң жана ошондой эле профессионалдар иштеген Мерим Давлетованын косметологиялык борбору сизге чач түшү, бетиңиздеги маселе же болбосо арыктоону кааласаңыз, түз эле Мерим Давлетованын косметологиялык борборуна барсаңыз болот. Арман дүйнө кош келиңиздер долбоорунун чыгарылышын мен эфирден көрбөй калдым. Эфирде өткөрүп ирдим дей турган болсоңуз, анда биздин YouTube каналдан жана ошондой эле Instagram баракчабыздан көрсөңүз болот. Лайк басыңыз, жазылыңыз, бардыгы сиздин колуңузда. Ардактуу көрөрманым, эфирде кош келиңиздер долбоору биз улантып жаткан учурубуз. Бүгүнкү өзгөчө кызыктуу атмосферага ар бириңиздерди кошулуңуздар деп чакырабыз. Анткени интернационалдуу, таланттуу, ары үлгүлүү үй бүлөнүн сыры менен биргеликте бөлүшүп жаткан учурубуз. Негизи эле айтып койдук го, сүйүү жаш куракка такыр карабайт депчи. Билейин дегем, сиздердин ортоңуздарда канча жаш айырмасы бар? 18 эле. 18 эле, Эле. Уктуңуз көрөрманым, 18 эле. 8 эле. 8 эле. Негизи мыйзам чегинде эркек аялдан мыйзам чегинде 10 жаш улуу болуш керек. Анда 8 эле болот. Жакшы, аябай жакшы даярданып келген экенсиздер. Анан негизи эле казан аяк кагышат деп айтып койдук го. Анан негизи эле сиздер жумушта да чогуу жүрөсүздөр, телевидениеда дагы, жашоодо дагы, анан бири-бириңиздерден тажап кетип көп урушуп, чыр чатак болгон учурлар болду беле? Керек болсо жумушта эмес, жумушка чейин жолго бир машина менен барабыз. Жумушта чогулуп, кайра үйгө бир машина менен барабыз. Кайра анан тиги бир кабинетте отурабыз. Бир кабинетте отурабыз. Анан эки чыгармачылык адам элестеткиле. Ошо. Мен өзүмдү кыйын деп элестетем. Бул ой, бул ким эле, мен кыйынмын деп. Анан чыгармачылык аркылуу да башталат. Бирок албетте түшүнөсүңөр, мен эле кайра алып кетем да. Үйдөн бул алып кетет окшойт. Эң соңку жолу, акыркы жолу кайсыл белек берди эле сизге? Же гүл берди беле, кандай белек берди? Эсиңиздеби? Кайсы бирин Эсимде жок, кайсыл бир жылы деп койбойсузбу? Жок, эң биринчи биз жаңы үйлөнгөндө ушунда телевизор алганда. Жаңы жылдын астында, 31-inde. Ушунда телевизор алып берди. Эң мен үчүн сыйлык бул балдарым го дейм. 2 машина деле подарить этип. 3. Аларды унутуп калыптыр да. Жакшы. Ардактуу көрөрманым, бекерден белек деп сурап калган жерим жок. Анткени эгерде жакындарыңыздарды кубанткыңыздар келсе, өзгөчө айымдар биз бриллиант, алтын, күмүшкө жакын эмеспизби? Мына ушул алтын, күмүштү тазасын, нактасын кайдан алсак болот дей турган болсоңуздар, мына ушул Беринголд зергер борборун сиздерге сунуштайбыз. Мына ушул Беринголд зергер борборунда сиздерге керектүү накта, таза алтындардын бардыгы мына ушул жакта Совет Чүй көчөлөрүнүн кесилишинде. Сиздерге чоң рахмат айтабыз. Программабызды улантабыз, анда эмесе. Сурайын дегеним, Асель айым, оруспу же кыргызбы деп деле дагы деле чече албай атабыз. Анан Юрий агай кыргызча ойлонобу же орусча ойлонобу? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Кызык болуп атат да мага. Бул тууралуу мен бир окуяны айтып берейин. Бир жолу орустар келди да. Юрий Иванович, здравствуйте, вот у нас той, там, үйлөнүү той. Орусча алып баш керек экен да. Анан, все хорошо деп, алдагы орустар менен орусча сүйлөп атат да. Анан бүттү, сүйлөштү, бүттү, баланча да деп. Анан кол кармашып, анан тенеси аял киши келип, давайте я вам задаток оставлю, Юра. Ну, давайте, деди да. Анан тегилер акча санап берди да. Посчитайте, деп. Анан Юра.
1, 2, 3, 4 деп көрсө орустар менен орусча сүйлөп көрсө кыргызча ойлонот экен. Ошондо мен байкадым да. Мен тескерисинче ойлочумун эле, орусча ойлонуп кыргызча иш кылат болуш керек деп. Жакшы. Мен негизи эле ушул үй бүлө жөнүндө, үй бүлө мисалы Бабковдордун үй бүлөсү келет дегенде мага да кызык болгон ушул суроо. Чындыгында эле агайыбыз кыргызча ойлонобу деп, чындыгында кыргыз экениңиз ар бир сүйлөп атканыңызда билинет. Бул сыймыктануу менен кабыл алсак болот. Анан программабыздын шарты бар. Негизи соңунда ар дайым бизди көрүп жаткан бойдок мырзалар, айымдар же үй бүлөлүү жаш үй бүлөлөргө сиздер 22 жыл чогуу биргеликте жумушта дагы, үйдө дагы мына ушинтип эриш аркак дагы деле сүйүүбүз бар деп жылмайып, күлүп ушул үй бүлөнү сактап келатасыздар. Анан кеңеш айта кетсеңиздер, биздин көрүп жаткан жаштарга, үй бүлөлөргө кандай кеңеш берет элеңиздер? Эми үйлөнгөндөр болот го? Ооба, жаңы үйлөнгөндөр. Жаңы үйлөнгөндөргө атайын бир сөзүм бар. Ушу бири-бириңерди жакшы көрүп, канча жүрүп кол кармаша албай, анан кол кармашып, анан ошентип атып үйлөндүңөр, сүйүп бири-бириңерди. Эң негизги мен берген кеңешим эч качан кыйкырыкка, урушканга жол бербегиле. Эгер өмүр бою ошону сактасаңар, эң бактылуу үй бүлө болосуңар. Бул сөздөрдү албетте 22 жыл бир үй бүлө менен чыгармачылыкта эриш аркак сонун алып бара жаткан Юра агайыбыздын сөзү болду. Бул дагы алтын сөздөр. Жаш биздин үй бүлөлөр кулагына күмүш сырга катары кабыл аласыздар деген үмүттөбүз. Асель айым, сизден кандай кеңеш болот? Эң башында эркек туруш керек. Ата, күйөө, эң башында төрдө эркек киши туруш керек. Биринчиден ошол айымдарга да калуу тилегим, анан сиздер айымдар эркек адамды бийик ордуна койсоңор, анда бүт баары жакшы болот. Биздин үй бүлөдөй болот эмеспи? Албетте, кош келиңиздер долбооруна бекерден чакырган жокпуз. Тарыхы бар, таасын мына ушундай үлгүлүү үй бүлө, чыгармачылык менен биргеликте кыргыз элине кызмат кылып жүргөн инсандардын бейне баянын айтып берели деп чечтик. Албетте, убакыт деген ушундай экен. 1 саат билинбей эле зымырап учкан куштай эле учуп кетти. Бирок ошентсе дагы программабыздын ар дайым соңунда биз сиздер үчүн өнөктөштөрүбүздөн белектерибиз бар. Бул Асель айымга мына үйдүн очогун кармап, үйдө мыкты айым болуп, биринчи орунга Юра агайды коюп, андан кийин менмин деп өзүңүздүн ордуңузду билип 22 жыл мына ушундай үй бүлөнү кармап келе жаткандыгыңыз үчүн кош келиңиздер теле долбоорунун атынан бизде белектер бар, сизге тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Анда эмесе куттуу үйдөн куру чыкпайт деп биз дагы сизге атайын белектерди даярдап койгонбуз. Бул белектердин башында албетте Берен Голд соода борборунун атынан сизге атайын зер буюм. Айымдар алтынды жана күмүштү жакшы көрөт эмеспизби? Сизди сүйүнтөлү деп чечтик. Эгерде сиздер дагы жакындарыңыздарды сүйүнткүңүздөр келсе, Берен Голд соода борборуна барыңыз. Советчи үй көчөлөрүнүн кесилишинде ал жакта ар кандай түстөгү, ар кандай накта алтын жана күмүштөн жасалган бардык зер буюмдарды Берен Голдтон алсаңыздар болот. Андан тышкары өзүңүз деле татынакайсыз, өзүңүз деле сулуу экенсиз. Сулуулугуңузду дагы арттырып, косметологиялык кызмат керек болсо, бизден өнөктөшүбүз Мээрим Давлетованын косметологиялык борборун сунуштайбыз. Бир гана Кыргызстанда эмес, Европадан окуп келген. Ошол себептерден 100% деңгээлде ишенип эле жүзүңүздү тапшыра берсеңиз болот. Бул сертификат сизге. Андан тышкары мына ушундай кереметтүү корзинаны биздин өнөктөшүбүз Smart & Rich компаниясы сизге сунуштайт. Smart & Rich компаниясынын чайлары жана кофеси бир гана Кыргызстанда эмес, АКШда, Канадада, Өзбекстан, Россияда бааланып келет. Ошол себептерден качан Юрагай скромный болуп бара жатканда эле Smart & Rich'тин чайларын бери калып маанайын көтөрүп, илхомун келтирип турсаңыз болот. Анда эмесе Smart & Rich компаниясынан дагы мына ушундай чайлардын топтому. Чоң рахмат сиздерге. Ал эми биздин конокторубузга дагы сиздерди куру кетирбейбиз, анткени биздин өнөктөшүбүз Smart & Rich компаниясы жакшы чайларды даярдап койгон. Ошол чайларды сиздерге тапшырып коеюн анда эмесе.
Мына ушинтип соңку мүнөттөрдө программабызды жыйынтыктайлы деп жатабыз. Бүгүнкү 1 саат аралыгында сиздер менен биргеликте дүйнөнү сулуулук эмес, сулуулуктун керемети эмес, бул сүйүү сактаарына сиздер ынандыңыздар деп ойлойбуз. Жашасын сүйүү жана махабат, сүйүү үчүн улут дагы, сүйүү үчүн жаш дагы, сүйүү үчүн раса дагы эч убакта мааниге ээ эмес. Жашасын сүйүү, махабат, анда эмесе ар бир кичинекей үй бүлөбүздө тынччылык болсун, бакубатчылык болсун. Кош келиңиздер долбоору бул жуманын эсебинен сиздерге убактылуу гана кош айтат. Эмки жумада көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар, кызматыңыздарда Айзада Жамгырчиева болду. Көрүшкөнчө, жакшы туруңуздар.